Салам достор, барыңыздарга Стамбулдан чоң салам. Менин атым Асель Ахмат. Бүгүн мен сиздерге GoPro Hero 8 боюнча айтып берем. Анткени буга чейин Instagramга бир канча суроолор келген. Негизи мен GoPro Hero 8ди көптөн бери алууну кыялданып жүргөм. Адашпасам 3-4 курс болсом керек эле. Ошол убакта балдардын GoPro Hero 8ди колдонуп жатканын көрүп, мен абдан кызыккам. Чындыгында ал досторум мага мындайча айтканда GoPro Hero 8 алганга мотивация берди десем дагы болот. Анткени өзүмдүн туулган күнүмө дал ушундай GoPro Hero 8ди көптөн бери кыялданып жүргөн камераны мен туулган күнүмө өзүм белек кылдым. Абдан кубанычтамын. Бирок албетте айрым көптөгөн блогерлер GoPro алганда мындай ура деп мындай абдан сүйүнүшөт. Менде тилекке каршы эмоция анча жок болгондуктан ушинтип эле сүйүнүп атам. GoPro Hero 8 эмне үчүн керек? Негизи эле GoPro камералары, экшн камералар кыймыл аракеттерди алууга, чуркап баратканда же басып баратканда ошондой эле мындай стабилизациясы абдан жакшы, тагыраагы көп титиретпейт, тартып жатканда абдан мындай. Мен мисалы азыр буга мен трипод, стабилизатор түйүнө кое турган, дагы эле ала элекмин. Мен ушул боюнча тартып жатам. Ушул GoPro'ну мындай эч кандай мындай кармагычы жок эле, штативи жок эле же стабилизатору жок эле тартканда абдан жакшы кадрларды алат. Ошондуктан GoPro кыймыл аракеттерди алганга, кадрларды мындай кыймылдатпай сонун тартканга жакшы жардам берет. Сиз чуркап баратсаңыз деле, басып бара жатсаңыз деле GoPro титиретпей сонун кылып кадрларды алып берет. Андыктан кимде ким көбүнчө ошондой спорттук же болбосо чуркап баратканда же болбосо лыжа тээп баратканда сонун ошол учурларды моментке кармап, видеого кармап тарткысы келсе, албетте бул GoPro жардамга келет. GoPro Hero 8ди мен ноябрда өзүм туулган күнүмө белек кылгам. Ошол убакта мен алам деп жатканда же алгандан кийинби, адашпасам алам деп жатканда GoPro Hero 9дун рекламасы ушул GoPro'нун официалдуу сайтына чыккан. Бирок мен видеолорду көрүп салыштырганда GoPro 8 менен GoPro 9дун көп деле айырмачылыгы жоктой сезилди. Болгону ушул GoPro Hero 8 4 болгону эмес, бул чоң эле айырмачылык болсо керек балким. GoPro Hero 8 4K алса, GoPro Hero 9 бул 5K'ны алганга жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүп берет экен. Мен бул GoPro'ну Бишкектен алдыргам. Анткени Түркияда өзүңөр билгендей техниканын баалары кымбатыраак. Ошондуктан мен Түркиядан эмес, Бишкектен алдыргам. Эгерде кызыгып жатсаңыз, баасына мен алган учурда сом менен 31.780 сом болгон экен. Бул акчага видеокамера GoPro Hero 8, ошондой эле 2 аккумулятор келген. Булар бат эле түгөнүп калгандыктан мен алып жатканда, то есть мен бул жактан сүйлөшүп жатканда мага ушундай мындан аккумулятордан 2ни алганды сунушташкан. Анткени бат эле түгөнүп калат деп. Ошондуктан мен 2ни кошуп алгам. Өзүнүн ичинде дагы өзүнүн комплекти менен дагы бирөө чогуу болот экен. Ошо менен 3 батарея, мындайча айтканда, видеолорду негизи эле көптөгөн узак мүнөттөгү видеолор тартканга дагы кенен жетет. Ошондуктан сиз эгерде көп видео тартам десеңиз, 3 алсаңыз жакшы болот деп ойлойм. Анан албетте кошумча флешканы мен Стамбулдан алгам. Түркияда техника кымбатыраак. Жада калса бул жактагы айрым Кыргызстанда бар тааныш Түркияда жашагандар дагы, тааныштары бар Түркияда жашагандар дагы телефон сыяктуу техникаларды бул жактан алдырат. GoPro Hero 8 кандай функциялары бар же болбосо кандай видеолорду тартат, алдыдагы влогторуман буюрса көрөсүздөр. Буюрса кыймыл аракеттерди басып жүрүп, чуркап баратып, балким учуп баратып, ошол GoPro менен тартканга буюрса аракет кылабыз. Бул азыр коробкадан дароо эле алгандыктан монтип чыгарса болот экен. Мынтип чыгарып эмнелер бар экендигин
айтып көрөйүн. Баса мен азыр буга эч кандай мындайча айтканда штатив, трипод, стабилизатор эмне десек туура болот албай эле, ушундай эле тартканда деле кадрларды титиретпей сонун кылып эле алып жатат. Бул жеринен күйгүзөбүз капталынан. Бул бир аз кечирээк күйүп өткөн, мындайча айтканда дароо күйүп өткөн. Азыр мен бул жактан телефонду башкача айтканда мынтип телефон, сумка тартып жатам. Мынакей тартып уже кетти, 3 секунд, 4 секунд. Балким муну монтаждан кошуп коёмун. Бул жак абдан көп нерселер бар. Балким силер дагы буну көрүп каласыздар. Ушул эле кадрды мына муну менен алып көрөйүн. Көрүнүп атамбы? Бул жакта күн турат. Менде жарык жок болгондуктан ушундай күндүн жарыгы эң жакшы жарык. Күндүн жарыгын пайдаланып жатам. Бул жакта болсо 3 нерсе бар экен. Биринчиси бул фото, сүрөткө тартканга болот, бирок сүрөткө сырттан мен тартып көрө элекмин. Үйдүн ичинен тартканда мындай билбейм, үйдө балким караңгыраак болгон үчүнбү, айтор сүрөткө тарткан анча деле жаккан жок. Бирок тоодон алганда, эс алып жүргөндө алганда бул абдан эле жакшы тартса керек деп ойлойм. Ал эми экинчиси болсо бул албетте видео. Видеонда бир канча түрлөрдө тартса болот экен. Стандарт, 4К кино вариантында, ошондой эле кыймыл аракетти, ошондой эле кадрларды жайлатып алуучу дагы болуп саналат экен. Мен көбүнчө мындай бир аз мындай балык көзү деп коет, мындай кылып алат го. Ошол кадрларды мен аябай жакшы көрөм. Мага ошол кадрлар жагат. Буюрса мындан кийин Стамбулдагы биринчи кар деген видеону көрсөңүздөр болот. Мындан кийин жүктөлөт бирок ал. Анткени мен аны мурда эле тартып койгом. GoPro'го обзорду болсо азыр жасап жатам. Мына ушундай мой жерди басканда кеч эле мындай дароо күйбөй жатат, билбейм, мындай бир аз 2 секундтан кийин күйүп жатат десем туура болот. Бул жеринен болсо дароо эле тартып баштай берсе болот экен. Баса үндү буюрса дагы балким алдыңкы видеолорду чогуу текшергенге аракет кылабыз. Үндү кандай запись кылат, өзүнүн микрофону, анткени бул кошумча микрофон да сатып алса болот, бирок менин оюмча бул өзүнүн деле микрофону жакшы иштеши мүмкүн. Бул жакта скамейкада бирөө отуруп, бул кыз эмнени эле сүйлөп берип жатат деп карап жатат мени. Ошондой достор. Дагы эмнени айтыш керек? GoPro Hero 8 боюнча негизи жалпы эле маалыматтар айтылды окшойт. Эгерде ким жакында GoPro алам деп жатса, албетте мен GoPro Hero 9ду сунуштаймын. Анткени буга караганда сапаты жогору деп билем. Бирок мен YouTube'дагы видеолорду салыштырганымды айта турган болсом, GoPro 7, GoPro 8, GoPro 9тан мындай аябай чоң деле бир айырмачылык көрө алган жокмун. Албетте GoPro Hero 8 дагы сонун эле тартып жатат деп айта алам. Эгер сиз GoPro'ну эми алууну пландап жатсаңыз, мындан бул видеону көргөндөн кийин же эми негизи эле планыңызда бар болуп алайын деп жатсаңыз, анда албетте GoPro Hero 9ду сунуштаймын. Бирок анын буга караганда көптөгөн жакшы артыкчылыктары бар экен. Албетте жаңы нерселердин жакшы бир артыкчылыктары болот эмеспи? Бирок эгерде бааларын айта турган болсок, бааларына көп деле айырмачылык көрө алган жок. Түркиядагы GoPro'нун баасы эртең менен карасам 3900 канча лира болчу. Бул деген 40 миңге жакын акча болуп калат, 40 миңден ашып калабы. Азыр курстар өйдө түшүп жатат. Мен балким бул видеону монтаждап жатканда аны алдына жазып коем. Ошо достор, видеону көргөнүңөр үчүн чоң рахмат. Буюрса силерге жагат деп ойлойм. Албетте бул видео жакса лайкты басып койсоңуздар мен кубанычта болом. Ошондой эле техниканы сүйгөн жарандарга бөлүшүп койсоңуздар дагы болот. Албетте бул GoPro Hero 8 боюнча көптөгөн маалыматтар бар YouTube'да, бирок мага дагы Instagram'дан суроолор ушу келгендиктен мен GoPro'ну видео тартып жаткан учурларды стористерге жүктөгөндө мага бир канча суроолор келген болчу. Мына ошол үчүн дагы ушул видео балким пайдалуу болобу же алайын деп жатсаңыз, негизи маалымат берүүгө пайдалуу болот деп ойлоймун. Ошо достор, баарыңыздарды жакшы көрөм, жакшы туруңуздар. Кийинки видеодон көрүшкөнчө каналга жазылууну унутпаңыздар.